Мындайракпы? Бут Жок, кошпош ушундай керек. болду. Мындайрак. Муса сүйлөсөң? Раз. Дирекич. Дирек. Көрүнүп атырыкпы? Биздин оператор Элдияр аке. Ассаламу алейкум достор. Биз айылдарды тартып ушундай блог чыгарып атканбыз. Бүгүн биз Тамчы булак айылындабыз. Тамчы булак айылы баарыбызга эле белгилүү. Көп улуттуу айылдардын бири деп айтсак болот. Бул жакта ошо биздин күрт туугандар дагы жашашат. Канча үй бар, Муса? 19 түтүн бар. 19 түтүн бар, Анан бүгүн да Тамчы булак айылындагы ошо бир дрон менен тартып, ушул айылды эстелик кылып алып коелу деп келип калдык. Муса кандай? Жакшы, Кудай. Өткөндө Муса бизди комментарийде айтты эле, Тамчы булакты тартып коелу, эстелик болзун. Ошо биздин айылдын да үстүнөн тартып бир интернетке чыгарып коелу деди эле. Ошол сүйлөшкөн боюнча эле келип калдык. Иштер кандай? Ден соолук иштер. Рахмат. Муса өзү дагы немеге кызыгасың, видео тартып, Эмне той тартып атсың? Той тартып атат. Заказ болсо, Мусанын номурун берип коем. Кайрылуу бересиңер. Болду, 24 саат на связи деп. Ошо сага рахмат келген үчүн. Муса эме жөнүндө сүйлөшөлү мындай. Өзүң жөнүндө айтып бербеймби, Өзүм жөнүндө эмнени айтайын? Ошо үйдө тирлик да. Ошо менен сенин видеолоруң көрүп, биздин айылды да бир тартып койсоң, ошо көптөр сурады туугандар. Сыргак биздин айылда жашаган балдар көчүп кеткенде сыргак видео тартып атат деп, сурап койчу, биздин айылды да бир тартып бизге деле биз да көрөкчү, биздин айылда кандай болуп тур. Могу жакыныраак кылалы микрофон, үнүң тунук чыксын. Анан ошого сага айттык да, комментарий жазып биздин айылга кел тартып деп. Рахмат сага. Ошо жумушуна ийгилик. Ар дайым ушу бизди ушундай тартып эме кылып аткан рахмат сага да. Дагы көп айылдар тарталы. Көп айылдар тартат. Жакшы комментарий калтырып, Жакшы комментарий. Мындай колдоп койсоңор биз тартабыз. Болду, биз колдойбуз го. Сен тартып берди. Неме? Бул жакта азыр мисалы эмне кышында эмне тирлик кылмай? Тирлик кышында үйдө мал жайгармай. Ошо эле пока. Элдер аке кетипсизби? Жолугабыз. Тирлик ошо. Кышкы мал жайгармай үйдө. Анан жайында жумушка ар ким ар жакка барып иштеп. Ошо. Жайындачы? Жайында поля. Дыйканчылык. Дыйканчылык, ким Россияга кетет, ким кайсы жерге кетет, ар ким ар жакта жүрө берет да. Эмне көйгөйлөр бар Тамчы булакта? Биякта кандай? Пока нормально. Пока нормально. Зың. Жакшы. Баары жакшы. Муса биякта немечи, мурда бүт бияктын баардыгы күрттөр болчу, Азыр кыргыздар көбөйүп кетти, Аз көбөйүп кетти. Теңмен тең элеби кыргыздар менен күрттөр? Көчөлөрдө теңмен тең, почти. Көчөлөрдө тең. Кандай берде мындай ызы-чуу болбойбу? Ынтымактуу эле жашайбы? Ынтымактуу эле, мамиле жакшы. Биз аларга киребиз, алар бизге келет. Кадимкидей. Жамат, жакшы жамат. Бөлүнбөйт. Биякта ким лидер? Тамчы булакта. Лидер, билбейм. Силерде ким лидер? Мамед аке да. Диаспора Мамед аке. Мамед аке. Жаштардан жок бараңарда. Жаштардан жок. Жөнүндө өсүп келаткандар. Өзүң да? Өзүм болсом ошо. Өзүм ушундай нерселерди жакшы көрөм да мен. Коомчулукка чыгып, негизичи могу мисалы Муса, мен видео тартып ушинтем го, көптөр качып берет да, мындай түшкүсү келбейт да. Качпаш керек негизи ушундай нерселерди. Конечно. Коомчулук ачык айкын болуп чыгып, кызык да, мисалы мага кызык силердин немеңерчи мисалы. Эми билбейм, келер уялабы же эмне же сүйлөй албайбы, жок, мага примерно мен ушундай нерселерди жакшы көрөм да. Бирөө сен айылга келип ушундай кылайык десе, мен конечно любой время макул болом мага. Анткени бул эстелик да болот. Ар жактан деле эмен болуп калат да, бар да эмен. Бул айылда ушул эл жашайт, тиги айылда ушул эл жашайт деп. Кызык, Кызык да, кызык. Ар бир адам туулуп өскөн жери кымбат да туурабы? Ооба. Биз азыр айыл жөнүндө сүйлөшөлү да. Мисалы, туулуп өскөндөн бери эле ушул жердесиң да. Анан кандай? Жакшы. Биринчи мындай айыл дегенде, ушу Тамчы булак дегенде эмне эске келет? Ушул жердин артыкчылыгы сенин оюңча? Эми Тамчы булак деген бул бизде билбейм, булак жактан жакшы да, таза суу, суу жактан таза, кыйынчылык жок да, бүт жакшы эле ошо. Жашоо болот да жашагангачы. Сонун жерде. Көбүнчө эмне менен электенесиң, мисалы, мал чарбачылык, мал. Бир жерде кызматта иштегендер барбы? Мисалы, бир жакта гос жумушта же больницаларда, ошол любой силерденчи, Тамчы булактан. Тамчы булакта жок. Жок, Жок, бизде андай жок. Эми бизде баягы мурун кичине биз өзүдө окубай, анан окуу жактан слабыйраак болдук. Азыр биз уже аракет кылып атат да, биздин балдар окузун.
окууга тапшыра отурук ар ким ар жакта биз өзү жашообузду көрдүк да, эми биз анын жашоо көргөндө биздин балдар андай жашоолор көрбөсүн да, ошого аракет кылып атык да, биздин балдар окусун. Биз мейли го окууга коюп, окуу жактан эме болуп калдык. Башка жерге барып окуу керек экен да. Ошого эми биз баардыгыбыз өз балдарыбызга бериш керек да эми. Балдарың жакшы эле окуйбу? Канчага чыгып калды улуу? Улуу 11-де. Койчу. Муса красавчик. Качан үйлөндүк эле? 11 бүтө элеби? 11 бүтө эле үйлөнгөнбүз да. 17 жаш. Муса экөөбүз почти тең элебиз да, мектепте чогуу эле көрүшүп жүрчүк да. Бизден бир эле жаш улгандан. Муса азыр айтып атса күлүп атам, 11 жашка чыгып калды турган. Канчанчы класс окуп атат? 5-класс. 5 класс. Бирок окуу жакшы бардым. Эжекелер Эмнеге мактап. кызыгат балдарың? Аз балам окууга да кызыгып атыр, мал жакта да кызыгып атыр. Эмеси бар экен да. Кайсы мындай Бүт жагында кызыгып атыр. Бүт жагында кызыгат. 5. Кайсы жерге барсам балдар айтат да, эми эжекелер тааныйт да меничи. Майдан сенин баламбы ий десем, ой жакшы бала, жакшы окуп атты. Жакшы. Ушуну айтса өзүң эле сүйүнүп каласың да. Каяктан көбөй балаларың? Кировка. Кировкадан. Жакшы. Негизи кировкалыктар көбүнчө орусча сүйлөшөт, орусча. Ал жакта көбүнчө Кыргызча биз Тамчыбулак айыл, анан Кичи Кировка жакшы кыргызча жакшы. Кичи Кировкада да бар. Бар. Сер мисалы могу Кичи Кировка, ошол Тамчыбулак баары бир мисалы Кировкада бирөөнүн той болсо барыңар чогуласыңарбы же андай жокпу, туугандык кандай? Эми тууганчылык бар да, туган чакырса барасың, чакырбаса бара албайсың. Башка бирөө тоюң болсо. Жок, мисалы мындай катташып турасыңарбы деген мааниде сурап. Катташып турабыз, бар. Ошакта апчелер да бар. Акелер, тайкелер, бүт ошактыкта. Бул бүт ушул биздин райондогу диаспора ким силерде? Кировкалык. 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 Жакшы. Ал ошо иш алып барат да негизи, Жакшы, биз мына кээде кыйынчылыктар болобу? Эми ал кыйынчылык любой эме жерде да бар да, туурабы? Бир адам жакшы болсо, бир адам жаман да. Ал любой жерде деле бар. Эми кыйынчылык мурун мейли го башка эме болчу, кыйынчылык болчу. Азыр жакшы бардыгычы. Азыр көп эл көп нерсе көрүп, кичине акылдуу эме жактан жакшы болду да, сыйлаган жактачы. Мурункудай эмес да, жакшы, тынч, айыр. Соседтер менен катташ жакшы. Алар той кылса биз барабыз, биз кылса аларды чакырабыз. Үйдө бирдеге кылсак аларды чакырып, алар келет, биз барабыз. Иш каттабыз жакшы да. Мисалы могу көчө жамаат болуп бир неме кыласыңарбы же мисалы жанагындай айтта же болбосо ушундай Куран окутканда мисалы ар ким көчөмө көчө же өзүңөрчө чогуласыңарбы силер? Жок. Мисалы сенин жамаатың кандай? Бизде мен андай жок, бөлүшмөчү. Бизде эми айт майрамда кетип калма. Айт майрамда бизди чакырат, биз барабыз. Биз аларды чакырат. Биз алар чакырып, алар келет. Алар келет. Ошо үйдө эмне жумуш кылган сагынасың? Соолуктар жакшыбы? Деги көрүнбөйсүң, Ушу мен жакында YouTubeга чыгарам, Мамет эке. Бастайын сенки мага чыгып атыр. Сизге чыгып атырбы? Немеде бакыянды көрсөттүм, эмеле жана немеге барабыз го. Сусамы. Бирок сен кайсы айда тарткансың, окумуш экен да тим эле. Сонун экен. Айда аябай ынтымак бар экен. Мына элдин арасындачы. Бирөө бирин сыйлайт экен. Неметет экен, жаштарга бирдемке айтсам баары аткарат экен ошонун кемчиликтерди. Кемчилик болсо, мисалы арык чапса, неме кылса барып айтасыз, чыгышат экен. Жакшы. Мурункудай караганда ынтымак күчтүү экен. Жакшы. Жакшы экен. Жаштар кандай айылда? Жаштар өсүп келаткан жаштарга кандай сиздин пикириңиз? Жаштар, азыркы жаштар чынында мен таң калам да. Жаш балдар мектепке бараткандар салам алейкум учурашып кетет, чыгып каласың. Башкача неме го? Азыркы поколение башкача биздике караганда. Биз чоң болгондо бизге бөлөк болчу да. Агайды көргөндө шапкени көтөрүп, саламатсызбы деп кетип калчубуз. Же чуко ойногондо бекинип калчубуз. Ошондой болчу да. Достор, Мамет экени тааныштыра кетейин. Мамет эке канча жыл айыл башчы болуп иштедиз Бакыянда? 2016 жыл. 16 жылдан бери ушу Бакыян айылында айыл башчы болуп иштеген. Мынакей административдик аймак реформадан кийин пенсияга кетип, пенсияда болбосо иштей бермексиз, өзүңүз эле кетип калдыңыз, болбосо иштей бермексиз. Болду да. Мамет эке 74 жашта азыр. Чыгып кеттим. 73 жашка чейин ошол муниципалдык кызматта иштеп, Бакыян айылынын ардактуу атуулуу наамын алып, анан муниципалдык кызматтын отличниги наамын алып, айтор биз дагы чогуу иштеп калдык. 2-3 жылга чогуу иштедик, Мамет эке.
Мамет эке негизи алтын киши. Өзүнчө бир энциклопедия. Мамет эке ушу жаштар жөнүндө, айыл жөнүндө тартып жүргөнбүз. Систем да келип бир интервью алып кетебиз буюрса. Ден соолукта болуңуз, иштериңизге ийгилик, жаштарга бир ийгилик, менин каналыма бир ийгилик каалап койбойсузбу? Жаштар азыркы кандай деңгээлде жүрүп, ошо деңгээлде жүрсө аябай жакшы экен. Дайыма мисалы жумуш чыкса, неме кылса келип жардам бер десе, чуркап келип жардам беришет экен. Кудай шүгүр мындай жүрө берсе аябай жакшы экен. Эгер буда неме болбосо. Эң жакшы өлкөбүздө тынчтык болсун, аманчылык болсун, калганы баары табылат экен. Туура. Бата берип коюңуз, амин. Кыргыз элим бар болсун, аман болсун, ден соолукта болсун, толчулукта, молчулукта болсун. Айтканыңыз келди. Мамет эке, Алла ыраазы болсун, ошо видео тартып жүргөнбүз. Мамет эке, Алла ыраазы болсун, ошо видео тартып жүргөнбүз. Дагы эмне бар тартып турган? Дагы эмне өзгөчөлүк бар? Мына жакта шаркыратмалар болуш керек, Муса? Эмнени? Шаркыратма бургудай жок. Жокпу азыр? Айко бурун мындай чүчүп. Шаркыратма жокпу? Мурунку бармы, бирок андай эмес да. Завод. Орусча билесиң, кыргызча билесиң, күртчө билесиң. Сырга кырында. Рынды деген сөздү баардык колдоно бересиң. Сырга кырында. Сырга кырында. Красавчик. Россияда эмне стройкабы көбүнчө? Стройка көбүнчө стройка. Россияга барып иштейсиң 6 ай ушакта, жарым жыл почти ушакта, жарым жыл үйдө. Ушакка барганда сагынабыздын айылды. Кадимкидей. Особенно жайкы эмелерди сагынабыздын, огородду, помидор бышып аткан убагында. Аябай сагынабыздын. Бирок ошол учур сонмо болот, береке болот күзүндө. Особенно ошол күз жай убагындачы ушакта жүргөндө ушак отуруп эстейсиң да, аз үйдө болсом помидор жемекмин, аз үйдө болсом муздак суу ичип барып эмеден булактан алып ичмекмин. Сен аны канча ушакта жүргөндө эле кайсы жерде болсо деле айылды сагынат экенсиң. Башың биякта экен да. Көчөдө балдар менен отурганбыз, классташтар менен бир жерде туруп деп. Ошон бүт эстеп эме болсоң, ошондо катуу анан баштап сагынасың да айылды. Кетким келет, качан кетем деп. Немечи? Сен биздин тиги немелер менен 94-төр менен жакшы катташасың, Катташам. Классташтар менен жакшы катташам. Баарына барасың. Калбайсың. Калбайм эч. Үйлөнүп бүттүбү балдарыңар? Бар дагы. 5-6. Кимдер бар? 5-6 барбы? Акыркы жолу ким? Эржан үйлөндү окшойт. Эржан үйлөндү. Жакшы. Мектепте жүргөндө бир кызыктуу окуяларын айтып бербейсиңби? Мектепте жүргөндө чын эле айтсам, көптөр мени жакшы көрчү. Любой класс жакшы көрчү. Мен жакыныраак туруп барып класста чыгып атканда коридордун ичинде ар кимге тиешчүмүн, алар өздөрү мени жакшы көрчү. Муса деп. Көп балдар, кыздар, алар менен баягы бизде улуу кыздар бар болчу, 91, 92лер, ошо алар менен тиешип, ойношуп, ар ким алар бирок жакшы көрчү мени делечи. Унчукпай эле мен айтпайт да, сен курчсуң, сен тиги деп, эмнеге бизге эме кыласың деп. Андай жок болчу да. Жакшы эле мамилеси болчу. Канча бир туугансыңар? Бизби? Менби? 3. Канча бала канча? 3тө бала. 3 тең бала. Кыз жок. Сен? Мен Юком, врачка Хасан. Кимдер эле аттар? Хасан, Аслан. Хасан биз менен окуду беле? Ал жок. Ал эме башка класс менен окуду, ал эме Алтынбек акем балдар менен окуган. Б класс окуду эле. Алар какта? Үйдө алар. Алар эмне тирлик кылышат? Алар деле ошо тирлик үйдө эле, мал сал. Силерде мисалы сен үчөөң тең атаңдар баары чогуу эле бир үйдөсүңөр да? Силерде мындай неме болбойбу? Мындай келиндер ортосунда ызычуу болуп? Эми ал ар кандай да, ар кандай түрү болот да. Биздин үйдө келиндер бири-бирине жакшы да. Мамилеси жакшы. Эже сиңдирей да? Анын келиндер мамилеси эмнеден жакшы, эркектен да. Биз экөөлөр ортобузда жакшы мамиле. Биздин ортобуз мамиле жакшы болсо, алардын мамилеси да жакшы болот. Биз жаман болсо, алар да жаман болот да. Туура. Эң туура. Мисалы Муса, сен үйдө эле экенсиң азыр, чындачы, мал менен эле. Үкөң деле, да үкөңбү, акеңби? Үкөм, эни уулу мен. Баарыңар эле үйдөсүңөр, Бар. Кандай тирлик кактан эмне кыласыңар? Тирлик ошо кактан тапкан акчаны алып келесиң, жумушайсың бир жерге, анан үй аласың, ошо үйдү сатып кичине акча табасың. Ошо менен кыш чыгып кетет, кыш чыгып бүткөндөн кийин жай баштайт. Аялдар поляга барып иштейт. Үйдөгү огород майда чүйдө апарып сатасың, кышкы нерсени аласың, бүт ошо. Ошо тирлиги. Дыйканчылык менен тапкан акча менен ошондой экен. Сыртка чыкканда көп эле акча иштеп келесиңер? Эми сыртка чыкканда стройка болсо, стройкага кетет акча да. Тапкан акчаны аны сразу эле үйгө жөнөтсөң, үйдө
ушуну менен жумшайт да, тамга буну алыш керек, цемент алыш керек же шипр алыш керек, ошо бүт ошол жака кетет да, ошо. А бөлүнмөй деген кандай силерде? Бөлүнбөй бөлүнөт да. Бизде Сен бөлүнүшүң керек экен биринчи. жок, бизде эми баягы эгер калам десең каласың. Үйдө жүрө бересиң. Берки үйкөн каласаң ал кетет, ар ким ар кандай да, ар кандай. Сен кандай пландар? Бер деле болосуң. Мен айылда элем. Айылда Мен эле. пландам, айылда эле болом. Мал көппү муса? Бар эми 15 койдой бар. Аха. Койлор уже туп баштады. А, 3 уй бар, Үч 2 уй. торбок бар. жакшы экен да. Жакшы. Бирке түптөп коюпсуң да. Өзүңкү. Жок, үйдүкү. үйдүкү. А, Эми Кудай кааласа бөлүнгөндөн кийин өзүңкү башка. Эми туура муса. ал пока атам, апам менен жашаганда мен айтпайм да, бул меники. Меники, да? Ооба, айта Алар биз бөлүнүп кеткенден кийин ошодо айтабыз меники деп. А немечи? Намаз окуйсуң? Ок. 5 мал. Эй, Алла разы болсун. Кабыл болсун. 5 мал лазым. Берде мечитке бармай да? Барам. Илим кандай илим? Жакшы. Алгасыңбы эсиң? Начинающий да. Арабча билесиңби? Жок, начинающий жаңы башталды. Даватка чыгып атсың. Чыга элекмин азыр. Вообще. Ошо нет кылып аттык ошого чыгып деп. Жакшы экен. Кассетный камера бар болчу. А. Жок, эң биринчи атам Россияга барды. М. 2011 беле, жок 2013-14 жылы атам Россияга барып келди. Анан атамды чалдым, ата мага бир кичине камера алып келип берди. видео тартам деппи? Видео тартам деп алып келип берди. Ошо менен кичине видео тарттым, кичине вечеринкалар менен. Анан кой буну болбойт, чоң кассетин алдым. Ошо убакыт кассетин ошо менен иштедим жакшы. Анан ошо менен кассеттин изи эмези өтүп кетти, модасы. Ошо менен чыттап 1-2 жыл Россияга кетип калдым иштеп. Анан былтыр Россиядан келип Москвадан шаардан эле сразу интернетке кирип таптым, алдым. Ошо менен келдим. Канча болду? 30 миңге алгам. Ал кандай камера? Ал эме флешка менен да, флешкада да память 1,5 Panasonic бар го. Ушундай. Жандай колго салып алып жей тартып жүрө турганбы? Ушундай. Эми Кайсы сен заказ кимдер келет көбүнчө, кимден аласың? көбүнчө күрттөр. Ошолор тартып берет. Каалаган. Спорт кандай, спорт? Спорт жакта жок. Спорт жакта жок. Спорт жакта. Балдарыңды эмне кылайын деп атсың? Эми алар окуп бүткөндөн кийин көрөбүз да, өздөрү айтсын. Окутасың. Эмне оку десе тапшырабыз. Эмне болсо деле ага чыдайбыз да, болбосо деле барып иштеп аларды окутуш керек болот. Айылыңар негизи сонна? Сан. А так мия көл, Көл. жазында да бир тарталып беребиз, а? Мейли тартабыз болду. Жазында да келип бир жакшы сүйлөп берип. Туура, мен жакшы көрөм андай нерсеничи, барып видео тартып, кеде мен биздин күрттөр мененчи, примерно туугандар менен барып бир жерде отуруп видеого тартсаң эстеликке, ой тартып эле койчу, эмне аласың? Эми аларга түшүнүп айтасың, бул бизге эстелик калат. Ооба да. Кокус бир күн отуруп карайсың, мына ушундай жерде, ушундай күндөр болду, отурдук. Көйлөрдү тартсаң тарнат да. TikTok, микток тартпайсыңбы? TikTok тартып атам, көбүнчө тойлорду, видеолорду салатым. Ошолор саласың. Көбүнчө ошолорду. Негизи ошо TikToктогу, YouTube, Instagram алып барсаң да жакшы да, негизи кызыгат да элчи. Достор, биз менен бирге болгонуңуздар үчүн баарыңарга чоң рахмат. Муса менен жакшы маектештик. Бул кыска бир интервью болду. Биз по пути эле айылды тартып атып, анан Муса келип калды, сүйлөшөлү, тартып коелу, эстелик болсун деп. Муса, менин пикиримди четке какпай макул болгон үчүн сага чоң рахмат. Ишиңе ийгилик, ден соолуктуу болуп, кичинекейлер чоңое берсин, Муса. Рахмат сага да. Алла разы болсун. Келген. Сага да ийгилик. Ар дайым ушундай элдерди эме кылып, жара сонун нерселер кылып, сага да Алла разы болсун. Чагылдырып эле буйруз, Көп жерден эме кыласыз. Рахмат сага. Муса, чоң рахмат. Достор, биз менен бирге болгонуңар үчүн чоң рахмат баарыңарга. Бүгүн 6 февраль 2025 жыл, Тамчыбулак айылындабыз.